Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Саясат деген нерсе айрыкча биздин кыргыз элибизди өзүнүн кулуна айлантып алганын сырттан караган адам толук байкайт. Бийлик талашкан саясатчыларга түбөлүктүү ооруга, тагыраагы ушакчылык оорусуна кабылган жана андан айыгуу өтө эле оор экенин билебиз. Буга чейин Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин дарегине канчалаган кара пиарларын жасап, болушунча элдин башын айлантууга аракет кылышты. Эми булардын катарына кумтөрчүлөр, сентерачылар да кошулду. Кыскасы, бүгүнкү күндө Жапаров менен Ташиевдин саясий чөйрөдөгү душмандарынын саны эселеп көбөйгөнүн түшүнүп турабыз. Айласы кеткендер президент Жапаровдун кийген кийимине чейин асылып көрүшсө, Ташиевдин жүрөк оорусундагы саясатташтырууга аракет кылышты. Бирок бүгүн эми андан ылдый түшүп, Кудайдан коркпогон немелер эми өлкө башчысы Садыр Жапаровдун жубайы Айгүл Жапаровага байланыштырып, кезектеги ушагын таратып жатышат. Биринчи айымдын аброюна түздөн-түз шек келтирип, бузукулук кылып чыгышты. Эмне деген сөз чыгарышканын мисал катары айтууга да тил барбайт. Эмнеси болгон күндө да уят сый деген, Кудайдан коркуу деген түшүнүк, жок эле дегенде адамдык касиет деген нерсе такыр эле калбай баратканын көрүп туруп, кыргыз элибиздин арасында ушундай ушакчылар бар экенинен уялып каласың. Бирок жашоонун бир чоң мыйзамы бар эмеспи? Бүгүн сен бирөөгө куру доомат кылсаң, демек, сен өзүң ошондой күндү көрмөйүнчө бул дүйнөдөн өтпөйсүң. Демек, бүгүн ошентип бирөөнүн жубайы тууралуу ушак чыгардыңызбы? Анда күтүңүз. Жакынкы аралыкта сиздин да же апаңыз, же аялыңыз, же эже карындашыңыз, же кызыңыз тууралуу ошондой күндү көрөсүз. Башка айла жок. Сиздин апаңыз тууралуу бирөө ушундай ушак таратса, кандай абалда болосуз? Сиздин кызыңыз же аялыңыз тууралуу душмандарыңыз ушундай жаман сөздөрдү жайылтып чыкса, кандай акыбалда каласыз? Анан эми Кыргызстаныбыздын биринчи айымы тууралуу мындай сөздөрдү чыгаруу, бул биздин өлкөбүз үчүн кол коңшулардын дүйнө элинин алдында кандай таасир этерин ойлоп көрүңүз. Кыргыздын душманы кыргыз деген сөз деле бекеринен айтылбаган тура. Ушинтип өзүбүздү өзүбүз жемелеп жок кыла турган элге айланып калсак, мамлекетибиздин келечеги кандай болот, бир гана Кудай билет. Бийликке жетпей калып, көрүнгөн жерден чыгып алып, бузукулук кылып жүргөндөр, кезинде тоюшунча элдин ырыскысын уурдап жеп алып, түрмөдө отургандар үчүн мамлекеттин кереги жок деңизчи. Өз элине кыянатчылык кылган адамдан акыл эстүү киши жакшылык күтпөйт да. Алар президент Жапаровга алы жетпей жатканынан бүгүн эми анын үй бүлөсүнө, жубайына чейин асылып баштады да. Бирок эми мындай ушакчыларга, фейктерге карата олуттуу жаза берүүгө өтпөсөк, коомубуздун мындан да жаман жолго түшүп калышына шек жок болуп калды. Бүгүн президенттин жубайын жалган жалаа менен каралагандар, эртең сиздин да үй бүлөңүздү соц тармакта бир жалган жазуу менен жаманатты кылып коюшу толук мүмкүн. Андыктан демократия дегенди такыр башкача нукка буруп, акмакчылык, уятсыздыкты, ушакчылыкты, бузукулукту сөз эркиндиги деп түшүнүп алгандарды катуу жазалап, көзүн чоңураак кылып ачып, пейилин шайтандыктан кайра адамдыкка алып келүүгө аракет кылбаса болбой калды. Антпесе Кыргызстанды, кыргыз элин акыл эстүү, чыныгы адамдар эмес, фейктер башкарып, башаламандык кылып, ойду келди сөздөрдү чыгарып жүрүп, улутубуздун, элибиздин руханий дүйнөсүн жер менен жексен кылып тепселеп, жок кылышат окшойт. Бирок эми ушуну менен эле президент Жапаров баарын токтотуп, ушундай ушактарга ишенип эле ээрчип кетпейт да. Ушуну менен эле кумтөр Кыргызстанга кайтарылбай калбайт да. Ушуну менен эле эми өлкөдөгү жемкорлор камалбай, камалгандары уурдаганын кайра кайтарбай бошотулуп кетпейт да. Же ушуну менен эле Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевич бийликти ошол бийлик артынан куугандарга берип койбойт да. Демек, бул маалымат чабуулунун логикалык максаты болгону өлкө бийлигинин, президенттин эл алдындагы абийирин түшүрүүгө багытталган. Карапайым элибиздин айрым бөлүгү интернетте чыккан ар кандай маалыматка ишене берген, ишенчектигин колдонуп, элдин оюн бузууну көздөшкөн. Бийликтин каршылаштарынын бүгүнкү деңгээли, бүгүнкү акыбалы ушул. Колдорунан эч нерсе келбей калып, эми ушундай пастыкка барууга аргасыз болушту. Октябрь айынан бери кандай гана айла амалдарды жасап көрүшпөдү.
Жапаров президенттин милдетин аткарат десе каршы чыгып, бийликти биз алабыз деп убактылуу өкмөт түзөбүз деди эле, анысы болбой калды. Жапаровдун шайланышы легитимсиз дешти эле, парламент 2-3 жолу шайлап берип, бул оюндары дагы ишке ашпай калды. Кокуй жетим тоону сатат экен деп ызы чуу салалы деди эле, анысы да окшошпой калды. Кумтөрдө алтын калбады деп атат, Жапаров алдаптыр элди деди эле, анысы да болбой калды. Шайлоо болсун дешти эле, шайлоодон да өтпөй калышты. Конституция деп ызы чуу салалы дешти эле, анысы дагы жыйынтык бербеди. Бийликти басып алабыз деп митинг кылса, анысы дагы ишке ашпады. Кокуй азаматтарды камап салды, мына үйүндөгү кичинекей балдары ыйлап атат десе дагы окшошподу. Ушинтип эле октябрдан бери бир туруп Жапаровду мындай деп көрүшөт, бир туруп Ташиевди мындай деп көрүшөт. Бир туруп YouTube'дан чыга калышат, бир туруп концерт коюшат. Бир туруп Кремлдин жанынан сүйлөп көрүшөт, бир туруп дайынсыз бир каттарды жазышат. Бир туруп антип, бир туруп мынтип жүрүшүп, эми акыры ушул Айгүл Жапаровага да асылып көрүштү. Кыскасы, булар бийликти кулатуу үчүн, өздөрү бийликке барыш үчүн жебеген эч нерсеси деле калбады окшойт. Эл арасында айтылып жүргөндөй, булардын эми калса ошол өздөрүнүн кара башы калды да. Кудайым ыйман инсап бербесе, пенделердин колунан эч нерсе келбейт экен да. Өлкө үчүн күйгөн кишинин ролун ойноп жүрүп, кадр сыртынан элибизге душмандык кылып жүрүп, кайерге чейин барышат болду экен. Баары биздин элибиздин колунда. Саламатта калыңыз.